Саламатсыздарбы? Өлкө аймагында болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телегүзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышта чуу көтөргөн бейбаштардын окуяларын, Баткендеги диний маселелердин айланасындагы жагдайларды чагылдырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Акамбаева Манаса Верхов турат. Маалымат түшөрү менен Бишкек шаарынын Ленин районунун милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери Үмөталиев менен Киев көчөлөрүнүн кесилишине жөнөп кетишти. Ал жерде шаардык маршруттук каттамдагы кичи автобус менен жол тандабастын катышуусунда жол кырсыгы орун алган. Коомдук транспортто улгайган адамдар жана кош бойлуу аял да болгон. Алар үчүн тез жардам чакырылды. Biz kızmak uçurunda жол кырсыгы болуп калыптыр бул жерде. Ошонун азыр схемасын чыгып атабыз. Күн чыгыштан күн батышты көздөй Киевский көчөсү менен бараткан эл ташуучу маршруттук линия спринтер ак. Ал келаткан. Анан бул түндүктөн түштүктү көздөй Toyota Land Cruiser бараткан. Экөө кесилиштен кырсыктап калыптыр. Анча оор эмес. Материалдык чыгым келтирет. Биз буларды азыр схемасын чыйып, эки айдоочуну наркологдон өткөрөбүз. Эки автоунааны убактылуу токтотуучу жайга токтотуп, материал чогултуп, пулеметтен көрсөтүп беребиз. Булар Горгайга барып, ошол жактан ишти, ошол жактан чечип кетишет. Маршрутканын ичинде келатканыбызда эле бул жактан чыга калып туруп эле капталына сүзбөдү машина. Кимде? Бул маршрутканы. Тиги ак машина. Светофорго карабай эле чыгып. Эмне болуп турабы? Анан эчтеке болгон жокпу ичинде? Жай ичке бир кыз кыйналып када келатканмын. Светофорго карабай эле. Канча маршрутка бул? 1260. Что-то жол келген? Бака алып койдук окшойт азыр. Ситуация такая. Мы стояли на светофоре, был удар. Был удар именно вот на заднее колесо маршрутки. Там были много пассажиров, и получается, когда был после удара был загорелся Светофор. Да, вот получается, он чуть рано выехал, а маршрутка ехала. И он ударил. Чуть раньше выехал, да? Жеринде протокол түзүп, жол кырсыгынын схемасын чийгенден кийин милиция кызматкерлери кырсыкка кабылган унаалардын айдоочуларынан түшүнүк кат алды. Эми жол кырсыгына ким күнөөлүү экени тергөөчү чечет. Жашыл шырагынан өтүп бараттым. Бияктан оң капталдан токтоп турган машинадан чыгып туруп эле мен өтүп кеттим. Үткөн деле эмесмин, артымдан сүз салып токтоп. Ошол болду. Мыйзам талаптарына ылайык жол кырсыгына кабылган айдоочулар алкоголдук ичимдик ичкен-ичпегени боюнча атайын текшерүүдөн өттү. Андан соң автоунаалары айып аянтына коюлду. Белгилей кетсек, жол кырсыгына күнөөлүү деп табылган айдоочу 550 айып пул төлөйт. Ошондой эле экинчи тараптын да материалдык чыгымын көтөрөт. Сокулук районунун Жаңы Жер айылындагы ок атышуу боюнча шектүүлөр кармалды. 2022 жылдын 22 сентябрь күнү 1986 жылы туулган ГМ аттуу жарандар октон жаракат алып жеткирилген. Окуя боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен адам өлтүрүүгө шектүүлөргө кылмыш иши козголгон.
Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында ок атуучу куралды колдонуу жагдайына алып келген окуялар аныкталган. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө 30дан ашуун адам жеткирилип, окуянын чоо жайы боюнча сурак беришкен. Тергөөнүн жүрүшүндө Жаңы Жер айылынын 3 тургуну 1954-жылы туулган ДМ, 1988-жылы туулган ММ жана 1997-жылы туулган ММ Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 96-беренесине ылайык шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалды. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Жүз 2 кызматына бейтаныш адам бычак менен коркутту деп чакыруу түштү. Чоо жайын териштириш үчүн милиция кызматкерлери ордуна келишти. Келгенде эле эки тарап бири-бирин күнөөлөп эле калды. Бычак менен коркуткан адам кызуу болчу экен. Это вас, блядь, 10 человек на меня напали, они от меня еще что-то хотят, что ли, блядь? Yine görsün başarın yanında. Я могу тоже государственную, блядь, брат, не Чоң кадимки эле үйдө бычактар болот го узуныраак. Не, вот брат, Кимди коркутту? не, вот его брат мне ножом. Кагайсыз сейчас? Мен алам изин базар жакта. Жалгыз эле белең ай? Ооба, жалгыз. Менинби? Я вот живу вот здесь, квартира моя вот здесь. Толпихи 11, квартира 5. Я никого не трогал. Я домой шел, на меня напали. Вот пьяные сидели вот здесь, на меня напали. Домой заехали, нож взял, да? Я вообще никого не трогал. Ну, он, чем ты он трезвый? Я его нормально. Мало то, что я чуть выпишу, да? Сен бияка эмне келдиң эле? Дос балама. Жок, эч ким жок. Бар бекен? Ал ошол дос балама чалып аткан да. Чалып аткан жерден ушинтип атпай болчу. Çalan kişi de Kimler? Я. Kimler? Толук айтып коy. Толук. Короче, магазинде чыкты бул. Чыгып туруп эле анан орусча сүйлөдү да магачы. Каяктан турасың деп сүйлөдү ошо. Анан алам изин базарда десем, кандай алам изин базар? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң деп сүйлөдү орусча. Анан дос балама келдим десем, анан ичин ачып туруп эле баягы бычакты. Менден кийинки башка бирөөдө ушинтип кармап коркутса, просто мен деле коркуп кеттим эле чын Да, я вышел покурить, приехал, да. Ишенбесең тиги магазин балада тайып бар. Иш бар үйдө, кимден жашайсың? Бар. Милиция кызматкерлери милиция бөлүмүнө тергөөчүгө өткөрүп беришти. Мекемелер аралык жумушчу топ Баткен облусунун аймагындагы диний жайлардын ишмердүүлүгүн тинтүүдө, диний чөйрөдө алдын алуу профилактикалык иш-чаралардын алкагында тиешелүү мекемелер аралык жумушчу топ Баткен облусунун аймагындагы диний объектилердин ишмердүүлүгүн текшеришти. Топтун курамына Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын, Ички иштер министрлигинин, диний маалыматтарды, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Саламаттык сактоо министрлигинин, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү, башкы архитектуранын өкүлдөрү, кадастр мамлекеттик мекемесинин жана буга тиешелүү кызматкерлердин өкүлдөрү бар. Баткен облусунун аймагында диний кырдаалга терс таасирин тийгизген радикалдык экстремисттик идеологиянын динге ишенгендер арасындагы жайылышына өбөлгө түзгөн негизги факторлор болуп, белгиленген нормаларды, калктын реалдуу муктаждыктарын эске албай, диний объектилердин башаламандык курулушу, ошондой эле бирдиктүү стандарттардын жоктугу жана диний билим берүү маселелеринин көзөмөлүнүн жоктугу деп эсептелинет. Санитардык эпидемиологиялык нормалардын жана өрт коопсуздугунун талаптарынын бузулганы үчүн 55 мечитке жана 6 диний окуу жайга акт түзүлүп, көрсөтмөлөр берилди. Мындан тышкары 32 мечиттин жана 5 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулуп, Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан 8 учур маалыматтарды каттоо журналына катталды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизор көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр.